Самидинович, мен суроолорду палатада берем. Мен сизге ушул бир-эки сунуш болобу, каалоо болобу айтор докладыңызга, кийинки пландарыңызга бир караштырып койсоңуз. Бул биринчи смог маселеси. Смог маселеси боюнча дагы бул жөнөкөй маселе эмес. Буга өзүнчө бир орчундуу план иштерин караштырып, ошол боюнча дагы айтып кетсеңиз. Анткени бул жөнүндө дагы эл күтүп атат. Экинчиси бюджет маселеси. Сиз эми счетный палатада жакшы деп калдыңыз. Трафаретли болуп калганда бюджетти түзүүчү жөн эле цифраларды алмаштырабыз. Баягы эски система менен эле бюджет түзүлүп келет. Ушундай бир жаңы методду, жаңы көз караштарды киргизсеңиз, ушунун түзүлүшүн карап чыксак, мен ойлойм ал жерде бир топ акчаларды чыгарсак болот да, үнөмдөпчү. Кийинкиси бул аутсорсинг маселесин дагы бир жакшыраак карап берсеңиз. Мына фуги өзүңүз билесиз. Фугинин такыр эле мындай кереги деле жок болуп калды бул фугич. Эчтекени сатсын деп айтпайм, баары калсын. Бирок баардыгын управленияга берип, ушул жагын дагы бир жакшы карап койсоңуз болот эле. Кийинкиси бул баалуу кагаздары. Биздин ички карызыбыз, аны дагы өзүңүз жакшы билесиз. Мына уже тең эле болуп калды, айта берип уже тажаганбыз. Ушуга дагы бөгөт коюп койсоңуз. Мына ушуларга кийинки немелерде көз карашыңызды бүгүн айтып койсоңуз, а бирок кийинкилерде программабызга киргизип же болсо айтып койсоңуз жакшы болот эле. Бюджет боюнча урматтуу Марлен Абдрахманович, бул биздин докладда, биздин программада эң алдыңкы сапта турат. Албетте, смог дагы бул бүгүнкү күндөгү бир чоң көйгөйгө айланып баратат. Муну боюнча дагы биз министр энергетики, ошондой эле башка ишканалар менен дагы бир топ азыр иш алып барабыз. Аутсорсингди эң туура белгиледиңиз. Мамлекеттик стратегиялык ишканалар, мамлекеттик кээ бир услугалардан башкаларын көп ошого кетиш керек да. Биз жөн эле бюджетти таратып отурабыз да. Андан сырткары ценный бумага боюнча бул боюнча ойлонуш керек, анткени биз ички карызды ушундан көбөйтүп атабыз. Бул боюнча дагы бир азыр мына жаңы вице-премьердин статусунда каржы блок боюнча түзүлсө, ушул боюнча мен дагы жеке ошо өзүм кызыктармын ушуну көбөйткөн.